Урматтуу мекендештерим, түнкү саат 2 болуп калды. Ошого карабастан мен жумуштан кайтып атып, бир-эки жолу көрөт элем бул жигитти. Аллах разы болсун, аты Хаммат. Ошол башка өлкөдөн атайын Пакистандан келип ушул жерде иштеп атат, эмгек кылып атат. Буга чейин азыр сүйлөшүп, саламдашып, башка кылдык, атайын токтоюн сүйлөшөйүн дедим. Урматтуу мекендештерим, алыстан Кыргызстанга келип, ал жакта $400, $100 да айына иштейт экен, бул жерден $400 табат экен. Бирок ошого карабастан, урматтуу мекендешим, бул акча маселеси эч нерсе эмес. Ошол жерден бул жерге келип, эмне максатта иштеп атат, ошол негизги маселе. Бул бир тууганыбыз айтып атат, ал жерде айына $100, ошонун тегерегиде бул жерде $400 табам, ошого байланыштуу бул жерде иштеп атам. Негизги максатым ата-энемди багуу, бир туугандарымды багуу, ошол жерде мекенимдин алдында жүзүм жарык болуп кайтышын каалаймын дейт. Мен эч кандай баягыдай ызычууга, урушууга же бир келишпестикке кагылууну каалабаймын дейт. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бизде биригүү эң негизги маселе. Тынчтык деген неаматтын кадырын билишибиз керек, урматтуу мекендештерим. Тынчтык эң күчтүү пайгамбарлар дагы, бардык күчтүү инсандар дагы тынчтыкты дуа кылат. Эмне үчүн тынчтыктын кадырына, неаматтын кадырына жетпейбиз, урматтуу мекендештерим? Бул аты Хаммат, бул жерде келип иштеп атат. Аллах разы болсун. Сен кылбагандан кийин булар кылат да. Доставкада бардык жерде ушул иштеп кетти дешет кээ бирөөлөр. Сен иштебесең кылат да булар. Биздикилер Кудайыма шүгүр башка жерде Орусияга, Европага кулпунай тер башка кылып чыгып кеттик. А бул жерде да иштеш керек да. Урматтуу мекендештерим, айта турган маселе башка жактан келгендерге сыйлуу урматтуу болушубуз керек. Бул ата-энени багайын, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ата-энемди багайын, бир туугандарым багайын деп жүргөн, калыс ниетте, туура максатта жүргөн инсан. Эгерде биз туура эмес, баягыдай жаман адам болушу мүмкүн, бирок жаман улут болбойт. Кээ бир адамдардын туура эмес сөздөрүнүн айынан, кээ бир адамдардын жамандыгын айынан туура жүргөн, мынантип Аллах үчүн жүргөн адамдардын кээ бир залака берип, зыян бергенден Кудай өзү сактасын. Андан этият болушубуз керек. Ооба, биз кыргыздар кандуу элбиз. Ата-бабаларыбыз бүт согуштун ичинде жүргөн. Ушуга чейин согушуп, башка болуп. Бирок урматтуу мекендешим, сабырда дагы чеги жок биз кыргыздарбыз. Ынтымакта дагы чеги жок элбиз, урматтуу мекендештерим. Бир жерде барып чогулуп, башка болуп келиш эмес. Негизги максатыбыз ынтымак экен, урматтуу мекендештерим, Аллах үчүн биригейли. Башка максат эмес. Негизги максатыбыз Аллахтын ыраазычылыгын табуу экен. Аллах үчүн биригейли, урматтуу мекендештерим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул бир тууганыма мен эртең офиске келсе, кенен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиремин. Бул мекендеш, өзүмдүн жандаш, кандаш, мусулман бир тууганым. Раббыбыз бир, китебибиз Куран бир, акыретибиз бир, бара турган кабырыбыз бир, бейиш максатыбыз бир, урматтуу мекендешим. Бар жок бир болгондон кийин эмне үчүн бөлүнөбүз? Өзбекстан, Тажикстан, Татарстан бар жоктон келет Кыргызстанга. Башка жактардан келет. Аларды бөлүп кубашыбыз керек, урматтуу мекендештерим. Биригейли. Биригүү деген, ынтымак деген неаматтын кадырына жетейли, тынчтыктын кадырына жетейли, урматтуу мекендештерим. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Аллах табарак ва таала бөлүнүп жарылуудан өз сактасын. Ак жолдо көрсөт, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамды арам көрсөт, арамдан аз кылсын. Аллах табарак ва таала бардык жакшылыктарды мусулман бир туугандарыбызга, бизге насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.